тойду 2 есе арзан өткөрсө болот. Такыр эле ысырапкорчулукка умтулуп атабыз. Кыргызстандыктар жылына тойлорго 2 миллиард долларга чейин сарптайт экени айтылган. Той эси үчүн бир аз мындай ыңгайсыз болуп кетем да, себеби ал киши катуу даярданды, көп акчасын, көп каражатын коротту. 3 бода даярдадык. Жетеби деп сурашты. Мен кереги жок. Тооктагы сойбойсуңар деп эч нерсе сойдурбай койдум. Ал чиновникти кызматтан алам, жазалайм. Бир дагы чиновник, мен дагы туулган күн, үйлөнүү тойлорго барбайт. Тойго 1000 киши чакырып коноктогуңуз келсе, сизди мыйзам токтото алабы? Кээ бир ырчып шоу бизнестеги достор, мисалы үчүн ошол Мирбек Атабеков тоюн ушундай 5 бармаксыз өткөргөн. Күз келди дегенде той сезону башталды деп билебиз. Кечинде бүт тойканалардын астында машиналар жык жыйылат. Мисалы мен тойлорго көп деле барбайм. Бирок бул жылы чакыруулар көп болуп, азыркыга чейин артысуу элек. Мен болгону 3-өйүнө эле катыштым. Адатта шылтоо таап, кошумчаны онлайн салып, калоо тилектерди телефон аркылуу айтам. Катыштары көптөр күзүндө күн сайын эле ар кандай маракелерге барып жүргөн болот. Жакында эле тааныштарым жумасына жок дегенде 2 тойго барып жатабыз. Акча көп кетип жатат деп даттанып айтып беришти. Анын баары бирдей, ошол эле тамадалар, ырчылар, программа, тамактар. Той өзгөчө бир жылуу, эсте калчу майрам эмес. Аргасыздыктан бергенин чогултуп алыш үчүн жасалган чоң түйшүк болуп калгандай. Тойлорду чөнтөк какпагандай, баарына жаккандай кылып кантип өткөрсө болот? Алдыда тойлордун реформасы тууралуу айтып беребиз. Видео баштар электе комментарийге бул жылы канча тойго барып, канча акча короттуңуз сөзсүз жазыңыз. Дордойдун негиздөөчүсү Аскар Салымбековдун тойлор боюнча сунуштары кызуу талкууга алынды. Ал той 2 бөлүктөн болсо, биринчисинде калоо тилектер айтылып, сый тамагы тартылгандан кийин улуулар кетип, экинчи бөлүктө жаштар эле калса деп сунуштады. Андан тышкары белгилүү бизнесмен кыз узатуу, нике тойлор жакындардын курчоосунда үйдө өткөрүлүшү керектигин жана куда тосуу, түштөндүрүү, өргүтүү жана гийит, себет, кешик алмашуу сыяктуу салттарды кыскартууну белгиледи. Антпесек кары жаш аралашып, орунсуз оюндарга, ашыкча тосторго, ылайыксыз ыр бийлерге ыңкайсызданган учурлар арбып артат. Кудай буйрса, мен дагы келечекте балдарымдын, жакындарымдын үйлөнүү тойлорун ушундай форматта өткөрөйүн деген оюм бар. Салымбековдун айтымында бул замандын талабы жана убакыт каражат үнөмдөлөт. Деги эле Кыргызстандагы бирден бир эң бай адамдардын мындай сунуштары баарына кызык болду. Комментарийде колдоп жаткандар көп экенин байкаса болот. Эң сонун сунуш, аш көп болсо ада көп дегендей такыр эле ысырапкорчулукка умтулуп атабыз. Сиз айтып жаткан тойдун форматын казактар көп убакыттан бери колдонуп келе жатышат. Жакшы болот экен. Колдоймун Аскар байке. Ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, балдар деле кош колдоп жатышат. Биздин балдар чоңойгуча обу жок себет, түштөндүрүү сыяктуулар жоюлуп, чакырылган элдин саны азаят деп ишенем. Балаңдын тоюн Европадагыдай өтө жакын адамдарың менен гана өткөрүү керек деп эсептейм. Кесир кылган эмес, бирок менин мамам барган тойлордун ээлерин эле илгери бир көрбөсөм, үйлөнүп жаткан балдарым мамам деле тааныбайт. Ушул бизге керекпи деген ой келет. Жаңы форматтагы тойдун толук сценарийин Салымбековдун Фейсбугунда таба аласыз. Ал эми мындай иш-чараларды башкача өткөрүүнүн той индустриянын өкүлдөрү дагы айтып чыгышты. Мисалы 11 жылдан бери тамада болуп эмгектенген Урмат Борченов мындай видео чыгарды. Тойду 2 есе арзан өткөрсө болот. Кантип? 5 бармак берилбеш керек. Тойдун убактысын 3 саатка кыскартыш керек. Сый, уят, эл эмне дейт, ата бабадан калган салт деп жата берген туурабы, же заманга жараша ашыгынан арылып, керектүүсүн калтырып, оптималдаштырып алган туурабы? Видеодо Борченов 5 бармак торт сыяктуу ашыкча чыгымдарды жоюп салууну сунуштап жатат. Анын айтымында мындай сценарий той ээлерине дагы, конокторго дагы ыңгайлуу болот. Бул видеодо дагы абдан көп комментарий чогулуп, көбүнчөсү колдоп жаткандай. Туура айтасың, ошондой кылыш керек дегендер арбын. Бирок биз Борченов менен байланышып сүйлөшкөндө, кардарлары тарабынан өзгөртүүгө эч кандай талап жок экенин айтып берди. Тилекке каршы ошол биздики ошондой да, той боюнча талаптар жокко эсе биздики эл катары болсо эле, ошол эле ырчылар, ошол эле тамада, ошол эле тойканада өтө берсе деле ошого деле макул да. Болбосо ал тамада байкесинин юбилейин алып барган, өткөн жылы агасынын жентек тоюн алып барган, эми өзү үйлөнүп атса ошол кишини эле ошол сценарий, ошол программасы менен чакыра берет да. Ошол эле акчаны төлөнгө даяр. Борченов тойдон тажаган, тойго аргасыздыктан келип жүргөн адамдарды дагы көрөм деп айтып берди. Көп учурда эртерээк бүтүр деп айтышат да. Анан кийин музыканы акырыныраак кой дейт. Анын баарына бирдей жага албайсың. Анын албетте тойдо мындай чарчаган,
Анан кийин тажаган конокторду байкайм. Тойго чарчап келишет. Анан көп учурда той башталганга чейин эле учурашканы качан бүтүрөсүң дешет да. Апей мен той ээси үчүн бир аз мындай ыңгайсыз болуп кетем да, себеби ал киши катуу даярданды, көп акчасын, көп каражатын коротту, элдин баарын чакырды. Ошончолук эле келе албаса, келгиси келбесе, келбей эле коюп, кошумчасын эмбандтан которуп койсо деле болот эле да. Анан элди кыйнап, өзүң кыйнап, эмне келди деп ойлойсуң да. Себеби айла жок, келиш керек, уят. Себеби ага да убагында барган. Бирок эми азыр шарты жок болуп атса, мүмкүнчүлүгү жок болуп атса, каалоосу жок болуп атса, эмне үчүн өзүн кыйнап келет, мен билбейм да ошого. Түшүнбөйм да. Сиз көптөгөн сунуштарды айттыңыз, Салымбеков дагы айтты, мындай талкуу жүрүп жатат. Деги эле өзгөрөбү бир нерсе? Мындай талкуулардын болушу бир жакшылыктардын, жакшы өзгөрүүлөрдүн детонатору болушу мүмкүн. Буга биз үмүт кылабыз сөзсүз түрдө. Анан эң башкысы биз көп учурда үлгү менен көрсөтүшүбүз керек. Үлгү менен көрсөтүшүбүз керек. Анан мисалы мен айткан нерсемдин баардыгын өзүм аткарам. Мисалы мен 2 той бергем. 2 тойду тең ошол чакан, анан 5 бармаксыз өткөргөм. Анан элдин баары эле ыраазы болуп кеткен. Канчалык алар мага наразычылыгын айткан жок, сыр кылып катып калышты билбейм. Бирок баары эле мактап жактап, сон болот турбайбы деп эле айтышкан. Анан кийин менин үлгүмдү алып, кээ бир ырчып шоу-бизнестеги достор, мисалы үчүн ошол Мирбек Атабеков тоюн ушундай 5 бармаксыз өткөргөн. Москва мамлекеттик университетинин аналитикалык борборунун изилдөөсүндө кыргызстандыктар жылына тойлорго 2 миллиард долларга чейин сарптайт экени айтылган. Бул чоң көрсөткүч. Ал мигранттар жылына Кыргызстанга жөнөткөн акча менен барабар, же тышкы карыздын 3/1 бөлүгү. Анан дагы өлкөдөгү кредиттердин 5% так ушул той өткөрүүгө алынат. Ошон үчүн тойлорго байланыштуу чыгымдар коомдогу бирден бир маанилүү көйгөй экенин министр, депутат, активисттер көптөн бери айтып келет. Чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштап жатышат. Ага атайын мыйзамдар, президенттин жарлыгы да чыккан. Мисалы, акыркылардан президент Садыр Жапаров 2022 жылы өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салган жарлыкка кол койгон. Президент ошондо өзүнөн мисал келтирген. Өзүмдүн башыман өткөн бир мисалды айта кетейин. 2019 жылы дастан каза болгондо айылдан бир тууганым чалып, 3 бодо даярдадык. Жетеби деп сурашты. Мен кереги жок, тооктагы сойбойсуңар деп эч нерсе сойдурбай койдум. Бул жарлыкка кол коюлгандан кийин Тажияда чоң бодо мал союлбай калган жок. Аны өзүңөр деле билесиңер. Бардыгы мурдагыдай эле өтүп жатат. Бул маселе бир эле Кыргызстанда болуп жаткан жок. Казакстандын статистика комитетинин изилдөөсүндө казакстандыктардын 42% той Тажия өткөргөнү кредит алышат экенин аныктаган. Анан дагы тойлорго чектөөлөр киргизилиши керектиги айтылып келет. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 2018 жылы чиновниктерге тойго барууга тыюу салган. Чайкананын астында мамлекеттик номер менен машинаны көрсөм, ал чиновникти кызматтан алам, жазалайм. Бир дагы чиновник, мен дагы туулган күн, үйлөнүү тойлорго барбайт. Ал күндөр өттү. Бул адамдардын кыжырына тийип жатат. 2020 жылы жалпы чектөөлөр киргизилген. Эми Өзбекстанда тойлор 23:00-гө чейин бүтүшү керек. Коноктордун саны 200 киши менен чектелген. Мындай чектөөлөр Тажикстанда дагы бар. Той 3 сааттан ашпашы керек жана коноктордун саны 200 менен чектелген. Мыйзам боюнча бул эрежелерди бузгандарга айыппул салынат. Өзбекстан менен Тажикстанда киргизилген чектөөлөр аткарылып жатабы же жокпу, бул тууралуу маалыматты интернетте таба албадык. Кыргызстанда тойлорду чектеш керек деп саясатчы, чиновниктер биринчи жолу айтып чыгышкан жок. Атыгүл президент той аштарды иретке келтиребиз деп дагы аракет кылып көрдү. Негизи сиз өз эмгегиңиз менен тапкан акчаны каалагандай короткону укуктуусуңар. Аны тойгобу же көчөгө чыгып баарына таратасыңарбы, ал силердин эркиңер. Тойго 1000 киши чакырып коноктоңуңуз келсе, сизди мыйзам токтото алабы? Бул маселени кандайча чечсе болот? Деги эле чечиш керекпи? Азыркы тойлор боюнча оюңуз кандай? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Көрүшкөнчө.